эгер эркек каалабай жатса, бирок аялы каалап жатса, эркек макул болуш керекпи же отказ кылса болобу? Кыздар, биз аялдар макул болсок мейли ал деп же отказ кылып койсок болот анан деп. Эркектер андай кыла албайт. Если ал каалабай атса, тиягы просто турбайт. Ошону түшүнсөңөр. Ошон үчүн кээде эркек мээси менен калып атса да тиягы каалабайт. Анын өзүнүн башы бар деген уктуңар беле? Ошо өз башы өзүндө деген. Ошон үчүн кыздар эмне кылышыңар керек? Эркекти аялды каалатыш үчүн эки түрү бар. Биринчи мээсин каалатыш керек. То есть өзүңөргө өзүңөр кызыктуу болот. Бир аз жана психологияда фрустрация деген термин бар да. Мындай жеткиликтүү эмес нерсеге баарыбыз эңсеп, суусап өлүп калабыз. Эмне үчүн чөлгө барганда аябай суу ичкибиз келет. Анткени колдо жок нерсенин баркы билесиңер. Ошон үчүн бир аз өзүңөрдү бийигирээк коюп, өзүңөргө өзүңөр кызыктоп, ага жабышып, көңүлүңөрдүн баарын ага кое бербей, өзүңөрдү карап жүрсөңөр, психологиялык жактан силерди каалап баштайт. Экинчиден, сексуалдуу жактан. Эми сексуалдуу жактан азыр билесиңер өзүңөр. Сонун сексуальный белье бар, өзүңөргө энергия топтоп ошол бельену кийип, ар кандай түрлөрү бар, кыздар. Капрондору бар, зайчиктери бар, трусиктери бар, артында мындай хвостиктери бар. Пожалуйста, ошону колдонгу. Бир аз спорт менен заниматься эткиле. Моундай самсалаган курсактын баарын кетирип, моундай майларды кетирип, может, действительно фигураңардан каалабай атса, жүнпүндөрдү кыргыла, жуунгула, жакшы атыр жуттуу атырларды сүйкөнгүлө, жатаарда мындай жок дегенде төшөктү үтүктөп, жана жаткан төшөгүңөр жашнакай кылып, кроватыңар кыйчылдаса ошол жерди да карагыла, может бир нерсе отвлекать этип атат, может тоо отура үйдө коноктор бар, ошону карагыла. Анан ошонун баарын кылгандан кийин өзүңөр супсуу болуп, жашнакай болуп туруп, жатырап жайнап күлүп, анан бир күн кечке урушуп, лампочканы оңдогон жоксуң, биякты оңдогон жоксуң, кредит төлөгөн жоксуң, анан кечине давай делай деп, кичине мындай атмосфера создавать этип, жакшы сүйлөп, көңүлүн көтөрүп, кичине заигрывать этип, баскан турганыңарды оңдоп, анан төшөккө жаткыла. Анан ошондо да болбой атса, пожалуйста, аял өзү деле баштаса болот. Өпкүлөгүлө, жакшы сөздөрдү кулагына айткыла, жакшы позаларды үйрөнгүлө, мындай өзүнө выгодный позаларды. Анын баары менин премиум курстарымда бар, сексология сабагы бар. Минет деле кылып берсеңер болот, эмнеге жок. Сексуалдуу оюнчуктарды колдонсоңор болот, эмнеге жок. Ролевой оюндарды ойносоңор болот, эмнеге жок. Аялдын колунда любой нерсе сыйкырдуу. Жасагыла, отура бербегиле оозуңарды ачып.